Менин атым Бактыгүл. 7 бир туугандын эң кичүүсү болуп төрөлгөм. Анан балалык чагым болсо, кадимкидей эле ошо ата-энемдин тарбиясын алып, агаларымдын, эжелеримдин жанында алар мектепке барып окуса мен деле тамга тааныганды аракет кылып, үйрөнгөнгө аракет кылып чоңойгом. Анан мектепке кирдим. Мектепти жакшы окуп, ийгиликтүү аяктагандан кийин ошо ал кезде Фрунзе деп аталчу Борбор шаарыбыздагы политехникалык институтка келип тапшырып, анан 78-жылы 1-курска кирдим. Анан окуп жүрдүм. Студенттик жылдар, жаштык күндөр кандай сонун баарыңыздар эле билесиздер. Аны кайгы, кыйынчылык дегендер деле ойлонбойт экенсиң да. Анан ал күндөрүм аябай кызыктуу, жакшы өтүп аткан. Анан 4-курска келип калган болчумун. Анан ошол аяктап аткан кезде ошо бир күнү эртең менен турсам эле көздөрүм ушундай жакшы көрө албай калыптырмын да. Мындай түз линияларды караганда түз сызыктар ийри-муйру болуп көрүнүп, адамдардын жарымы көрүнөт, жарымы көрүнбөй ушундай болуп калыптыр. Анан мен үчүн таң калыштуу болду да. Анан эмне кылсам деп, анан кайра эс ала турайын деп, кайра жата турайын дегем. Анан жата туруп кайра турсам деле ошол көрүнүш боло берди да. Эмне кылышым керек деп анан доктурга бардым. Алар болсо мага направление беришти. Анан ошол жерге барып көз доктурга көрүндүм. Ал болсо сиз больницага жатышыңыз керек экен, больницага жатып дарыланыңыз деди. Анан шаарыбыздагы 4-кор больницанын көз оорулар бөлүмүнө барып жатып калдым. Анан ошол жерден врачтар көрүп, дарылап башташты. Мен үйдөгүлөргө да айткан эмесмин. Анан кийин ошо апрелде жаткам, май айынын аягында көзүм таптакыр эле 100% көрбөй калдым да. Ошондо врачтар үйдөгүлөргө кабарлашыптыр. Анан үйдөгүлөр дүрбөлөңгө түшүп эле анан мени аябай карап атышкан. Ошол кезде профессор Орто Азия боюнча Медведев деген профессор бар болчу да, көз оорулар боюнча. Анан ал көрүп аткан, Мамакеев агай өзү келип көрүп кеткен. Баары эле сонун көңүл буруп атышкан да. Баары бир деле болбой көзүм көрбөй калгандан кийин анан эң улуу агам ошо байкем биз башка жакка алып барып дарылаталы, бияктан жылыш болбой атпайбы деп, анан биз выписканы алып, анан Москвага байкем алып кетти. Ошентип аяктан дарылап атканда бир аз жылыш болуп атканда түстөрдү ажыратып көрө баштагам кайрадан. Силуэттер көрүнүп баштаган да, жакшы болуп. Анан сүйүнүп атканбыз, жакшы болуп атат деп. Анан бир күнү профессордун обходу болду. Анан ошондо мен дарылап аткан ал кандидат медицинских наук болчу да, Алевтина Федоровна деген. Анан ал айтты, бүрсү күнү выпискага даярдап атабыз деди да. Анан ошол жерден капаланып баштадым. Менин көзүм жакшы болуп айыгып келатса, эмнеге до конца айыктырбай эле чыгарасыңар деп ушундай капаландым. Анан ал киши айтты, эме деп, биякта биз көпкө кармай албайбыз, биз колубуздан келгенди кылдык, эми үйдөн барып калганын улантасыңар деди. Ал ошентип үйгө келдим. Үйгө келгенден кийин үйдүн шартында баягы областной больницага барып укол алып аттым жума сайын барып. Анан кийин жакшы болуп келаткам аяктан. Мына машиналар өткөндө карап, ак машина өтүп кетти, көк машина өтүп кетти деп үйдөгүлөр атам, апамдар да сүйүнүп кубанып атышкан болчу. Анан бир күнү ошол чогуу окуган курбу кызымдан менин туулган күнүмө открытка келиптир, жазып кат жазып открытка салып. Анан ошо мындай болуп отурабыз, баары жакшы, окуп атабыз, только сен эле жетишпей атасың, катарыбызда сен жоксуң десе, мен аябай ыйлагым келип, анан үйдөгүлөргө көрсөтпөй өзүнчө спальняга барып, анан ошо кайгырып жатып уктап калгам да. Анан уктап калыптырмын, ойлонуп атып. Анан ойгонсом кайра көрбөй калыптырмын да, көзүм начарлап кетиптир. Анан ошентип анан күз айы болуп калган. Экинчи жолу кайра келгиле деген болчу да, если что да. Анан ошентип кайра экинчи жолу Москвага бардык. Ошо врач, мурда дарылап аткан врачым айтты, анан операцияга макулсуңарбы деди. Анан мен эми мындай дарыласа айыкпай атсам, эми операциядан айыгып жакшы болуп калам го деп макул болгонбуз да. Ошентип операция кылышты. Операциядан эчтеке жылыш болгон жок. Көрсө мени сокурлар коомуна мүчөгөйгө турсун деп жазып коюшуптур. Анан мен ошол жерден эле көңүлүм чөгүп, ыйлап бир аз. Анан эмне үчүн аягына чейин дарылашпай эле мен ушинтип сокурлардын катарына кошуп салды деген сыяктуу болдум да. Эми жаштык кез, мен айыксам, кайра окуумду улантсам, ошондо аябай капа болдум. Анан врачтарга менде тааныш пайда болду.
алар айыктыра албайт, айыкпайт деген оюма да келбептир да. Дарыласа эле жакшы болуп атпады беле деген ой менен ошондой анан кайра келгим келбей калды, врачтарга көргүм келбей калды. Анан ал кезде деген көз ачыктар, табыптар жөнүндө газеталарга, радиодон деле, телевизордон деле көп ушундай жарыялар чыгып баштаган да. Анан биякта бир табып бар экен десе эле, ошолордун баарын уккандарыбызды калтырбай баарына бара бердик да. Анан кийин алар өз билгендеринде кылып дарылап башташты. Анан бир табипка барсак, ал киши айтты да, саздын баткагын ысытып алып басыш керек. Анан ушундай кылып дегенде көрсө ысык нерсени баягы көзгө басканга болбойт экен да. Тем более операциядан кийин. Анан ушу сол жак көзүм кичирейгенсип калган да ошондо. Андан деле жардам болгон жок. Анан көз ачыктарга барып баттык. Анан алардын үйүнө баягы 3-4 күндөн конуп калабыз. Анан дем салышат. Анан болбой эле кайра бир 2-3 күн өткөндөн кийин эле көңүлүм чөгүп, баягы ачуум келгенсип, бөбөктөрүмдүн баягы ойногондору, чуркагандары жакпай, аларды урушуп ушинтип калдым да. Ачуулуу болуп калдым да, аябай элечи ачуулуу болуп кеттим. Анан жанагыдай болуп ар кайсыга кайрыла бергенде мен караң күчтөргө көрсө чырмалып атыптырмын да, аны өзүм түшүнгөн эмесмин да. Ызаккор болуп, алдымда турган, мисалы үчүн кашыкты таба албай калсам сыйпалап, уялып өзүмчө эле оңтойсузданып, анан үйгө адамдар келип калса, алар менен байланышкым келбей, көрүнгүм келбей, өзүмдү ыңгайсыз сезип, анан жалгыз бөлмөгө кирип кетип отура берейин десем, жалгыз бөлмөгө отура албай калгам да. Анткени баягы эмнегедир коркунуч баса баштады да. Жалгыз калгандан корком. Түн ичинде баары уктап атса да мен ойгонуп кетип эле бирөө менин жанымда тургансып, карап тургансып, коркунуч басып, эмне кыларымды билбей ушундай кыйын абалга түшүп калдым да. Апам болсо ал кезде айтты да, балам, коркпогонго аракет кыл, катуу корккондо адам акылынан айнып калат. Бул сага керекпи депчи. Коркпо кызым деп. Анан кийин бычактан дагы жанагы караң күчтөр коркот деп апам да айтып калган да. Эми чөнтөгүмө дайыма маки салып жүрчүмүн. Анан жалгыз болуп калсам эле корксом баягы макини ачып оорума бекем деп кучактап алып отурчумун. Башыма дайыма бычак жаздап жатчумун. Анан ошентип жүргөн кезимде анан 90-жылы 2-майда апам каза болуп калды. Көп деле ооруган жок, ооруп больницага жатты. Анан ошол күндөн баштап мен жашоомдо баягы болот го адамдын баягы таянган, жөлөнгөн тоосу кулап калса кандай болот, ошондой жашоомдо ушундай кыйынчылыктар башталды. Дагы эле биз көз ачыктарга барганыбызды калтырган жокпуз. Байкем жеңемдер ушинтип үйгө да алып келишип, чакырып, өздөрү алып келишип ушинтип жүргөн да. Анан баары деле жакшы боло алган жокмун. Көзүм айыккан жок, кыйналып эле жүрдүм. Анан көз ачыктарга көп кайрылдык. Ал түгүл агам делечи, экинчи жолу барганда операция дегенде байкем ошо врач айттыр да. Эми мен бир башка бир эле көз жетет. Мен карындаштымды айыктырып алып кетсем болот эле, мен бир көзүмдү бергенге макулмун дептир да. Анан кийин ошо врач айтты, у тебя такой хороший брат депчи. Мага деген ошондо көңүл чөгүүлөр болуп, коркунучтардан катуу кыйналып кеттим. Анан өзүмдүн ичимден чечим чыгаргам да. Мен эми жердеги жашоом бүткөн экен, тупикке келдим, такалдым, болду, эми мындан ары мен үчүн тиги жашоо жок жер бетинде деп ушинтип өзүмдү ушинтип чечим чыгарып койдум да. Анткени же окуумду бүтпөсөм, же ата энемди кубандырып бир чөгүн чай бере албасам, же жашоом тагдырым ушундай уланып кеткен жок. Мынтип ооруп, майып болуп калдым, сокур болуп калдым, элден кем болуп калдым деп ушундай ойлор менен көңүл чөгүүлөр келе баштады да жүрөгүмө. Өлүп калайын деген эле, өлсөм эле баары бүтөт деген чечимге келдим.
Көрсө деген баягы мен караңгы көп бара бергендиктен, кайрыла бергендиктен бул нерсе бул эми турган эле иш экен деп айтсак болот да. Эми бир окуяны айтып берейинчи. Ошо бир күнү ошо түштөн кийинки убакта бир чарчап уйкум келип жатып уктап аткам. Анан үйдө эжем, балдар жүрүшкөн. Анан кийин мындай ойгонуп кеттим да. Анан мен жуурканымда мен бетимди чүңкүп алып укташмын. Бирөө ачып кайра жаап койду да. Анан жаап койгондон эжемдин кичи баласы экен деп, Бакыт сенсиңби деп баягы эметсем эч ким жок. Анан баягы жүрөгүм эмете түштү да. Жалгыз калдан коркуп жүргөн жаным. Анан кийин чакырсам эч ким жооп бербейт. Анан акырын түшүп анан келсем эч ким жок да үйдөчү. Анан баары жерден коркуп чөнтөгүмдү макина алып калтырап эле отуруп калдым да, коркупчу. Анан ошол эме да. Анан ошол учурларда болсо баягы телефон шыңгыраганда алсам деле алло десем эч ким жооп бербейт. Эшиктин звоногун басышат, эшикти мындай тыкылдатып. Анан звонок басылганда барып ачсам деле эч ким жок. Анан ошентип мен баягы коркунучтуна коркунуч басып, көңүл чөгүүлөр болуп, ошентип баары жыйынтыгы эме өлөйүн деп чечим чыгарып калдым да. Ошону бекем чечтим ичимден. Анан ал кезде баягы кыштын күнү болуп калды ушул чечимге келгенде. Апам май айында каза болду. Анан антип мынтип кылыгы, эстелиги, анан Куран окутуп келгендер ал бул болуп атып элечи. Баягы күз келип, кыш келип дегендейчи убакыттар өтүп кыш болуп калды да. Анан баягы жерден азыр деле өлө берейин деп аткам да, бирок бир туугандарым мага ушундай жакшы мамиле кылып атсын. Аларды аядым. Жаз келип, жердин тоңу эрисин, кар кетсин. Анан жердин тоңу кетип, жер жылган кезде баягы мүрзө казганга оңой болуп калды, жер казгангачы. Ошондой кезде анан ошондо өлөйүн деп аябай даярданып баштадым да. Бир аз тыйынтып бир баягы пенсияга чыккам да бар делечи, биринчи группа боюнча. Ошол пенсияны чогултканга аракет кылып баштадым. Сөзсүз адам өлсө жылкы союлат. Анан ушунда бир туугандарым мага канча чыгым болду. Мен жок дегенде бир жагын кичине эметип коеюнчу, өзүм ушунча деле убара кылдым эми. Жок дегенде өлгөндө ордуңду тийгизбейинчи деп анан ошентип кыйналып жүргөн кезимде анан энемдин тең туш баласы бар болчу, Ырысбек деген. Анан келип калды, учурашып, кандай бактылуу эле деп учурашып, анан жакшы десем, эже, мен сизге Кудай жөнүндө айтып берейинчи деди. Анан ойлогон айтсаң айта кой, Кудай деген жерде жамандык болбойт, айта кой десем, анан эже мен ушундай деп уктум, Кудай Иса аркылуу угат экен деп айтты да. Анан ошол сөз көңүлүмдө, жүрөгүмдө аябай мага жакты да. Анткени мен Кудай мени укса деп аракет кылып калгам да. Жанагы келмелерди келтирсем, анан оң буту менен аттап кирсем дегенчи. Ушунун баарын тең баягы ийне жибине чейин аткарганга аракет кылчумун да. Эми Кудай мага назарын салса, Иса аркылуу кайрылсаңыз Кудай угат экен деген сөз ушунчалык жүрөгүмө жакты. Анан ошо айта баштаганда эле кандайдыр жүрөгүмдө бир кубанычтар болгонсуп, мындай болот го, бир адам жүрөгүндө бир нерсени сезгендей болуп кетет го, ошондой болуп калды. Анан кыргызча айтып атат. Баягы кыямат күнүндө мондай болот экен эже, адамдар мындай болот экен. Анан сотко барышат экен. Исага ишенсе сотко келбейт экен депчи. Анан мен кызыктуу болуп эле угуп отурдум да, уга бердим. Анткени менин атам апамдар кыямат күнүндө Иса пайгамбар соттойт дегенди угуп калгам да. Анан мен өгөйлөгөн жокмун да, мага жагымдуу болду ошол сөздөрчү. Анан айтты, эже, сиздин суроолоруңуз көп экен. Менден да жакшы билген адамдар бар, тиякта чогулушка барасызбы деди. Анан мен Кудай жөнүндө сүйлөшкүм келип атат да. Баягы жүрөгүмө жагып атат уккан сайын элечи. Макулдугумду бердим. Ошентип, эже мейли барсаң барып кел, анан эми биринчи барып аткан жерге жалгыз барбай деп өзүнүн уулун кошуп берди. Эжекеңди жакшылап карап депчи. Анан аяка чогулушка баратканда эле, жакындаганда эле баягы жүрөгүмө кубаныч келгенсип, ушундай жайдары болуп баштадым да. Анан өзүмө таң калыштуу болду ошол сезимди сезгенимечи. Анткени бул адамдар мындай жашоодо жакшынакай болуп жашап жүрө берсе, кадыресе жашап жүрө берсе, көп нерсе сезимдерин көп деле байкабай калат. Мен байкабай койгонго мүмкүн эмес болчу да мага. Анткени мен кубанат дегенди унутуп калгам да. Мен жакында өлөм, жаз келсе эле, жердин тоңу кетсе эле өлөм деп өзүмдү өзүм аяп эле, ушундай көңүлүм чөгүп, кабагым бүркөлүп, ушинтип анан күндүз билдирбей үйдөгүлөргөчү баягы алаксыйсың эми баары делечи. Анан ошентип
келсек ошо үйгө кирдим. Киргенде эле кубаныч болуп, алар менен учурашып, алар дагы эже келиңиз кандайсыз деп улам таанышып бир. Анан алар айтышты, эже ошол адамдын күнөөсүн Кудайдын уулу Иса эле кечирет экен. Ал биз үчүн азап чегип, кыйналып, айкаш чачышта биз үчүн өлүп, анан кайра бизди акташ үчүн 3-чү күнү тирилиптир деди да. Аябай сонун жүрөгүмө тынчтык болуп, баягы коркунуч деген, баягы өлөм деген ойлор деле жок да жүрөгүмдөчү. Ошо Кудайды айтып берип атышты, анан ошондо баягы ой жүгүртүп отурдум. Анан бир маалда сыйыналы дешти да. Алар болсо ушинтип сыйынатышат. Асмандагы ата, улуң Иса Теңиримдин куткарчумдун ысымы аркылуу кайрылам деген. Ошо башын үйрөнүп калдым да, ичимден үйрөнүп калдым. Анан ушу бактылуу эжеме ден соолук бере көрүңүз деп атышат. Анан элибизде тынчтык болсо экен, жергебизде тынчтык болсо экен, бизге берип аткан абаң үчүн рахмат деп баары нааразычылык келтирип атат да. Бизди ушунча сактап жүргөнгө рахмат, Кудайым сен көрүп турасың деп эле сыйынып атышат. Анан мен дагы анан сыйынып едим да, асмандагы ата депчи. Анан кийин Иса куткарчумдун ысымы аркылуу кайрылам деп, анан баягы менин көйгөйүм ден соолук болчу. Анан менин ден соолугумду калыбына келтирип бериңизчи дедим да. Анан ошол ойдон эле анан баягы жаттаган сөздөрүмдү айтайын десем уланта албай койдум да, токтоп калдым. Анан көпкө күттүргөндө деле ыңгайсыз го. Анан кийин айтайын десем ар жакта эчтеке жок, айта албай токтоп калдым. Анан кийин оомин деп койдум. Ошентип чогулуш аяктады. Анан кайра мени үйгө жеткирип коюшту. Энем экөөбүздү, бөбөгүм өкөөбүздү. Анан үйгө келип, анан эжем үйдө калган да. Анан киргенден кийин эле карап, эжем деп кайра бир карап, мындай менин баягы көзүм көрбөй калган сезимдер мындай эметип калат экен да. Сезгич болуп калат экенсиң да. Мен азыр деле ушу адамдар мени карап атканын, же сүйлөп атса, каякта карап сүйлөп атканын сезип турам да. Эжем болсо көз токтотуп карап калды да. Анан кийин Бактыгүл, сен жакшы болуп калыптырсың деди да. Көрсө эжем деле менин кечке кайгырган жүзүмдү көрүп, ачуулуу болуп калгандыктан баарын сезип жүрүптүр да. Баягы кабагым бүркөлүп эле ачылбай эле, түнкүсүн баягы таң атыша ыйлап чыксаң, анан күндүз деле көңүлүң чөгүп, ошону көрүп жүргөн адам анан баягы чогулуштан келип эле жайдары болуп калсам, анан баягы резко өзгөрүү болгонун сезип, анан эжем ошентти да. Анан ошентип чогулуштарга бара баштадым. Бирок үйгө келгенде жалгыз калганда деле баягы адат болуп калыптыр да, коркунуч боло берипчи. Анан жанымда, менин жанымда дайыма бирөөлөр калып, мени кайтарып жүрүпчү. Кайтартып жүрүп, анан бир күнү үйдө отурдум. Анан эжем болсо агамдардыкында той берип аткан. Анан мен көпчүлүккө аралашкым деле келчү эмес да, баягы көзүм көрбөсө үйдө эле калайынчы деп. Анан кичинекей бөбөгүм болуп калдык. Анан кийин баягы чогулуштарга бара баштагандан баштап кайсы күнү баягы мен жердин тоңу эрсе эле өлөм деп умтулуп жүргөндү качан унутуп калганым деле эсимде жок да. Кайсы күнү унутуп калдым билбейм да. Такыр эсимде жок, ал өлөм деген ой да келбей калыптыр да. Айттым, Иса Теңирим деп элечи, мен күнөөлөрүмдү кечир деп ушинтип баштагам да. Ушунчалык жалгыз калганда коркуп, ушундай коркунучтан кыйналып жүргөндү билесиң. Кудайым ушу коркунучтарды менден алып сала көрчү деп ушинтип, алып сала көрүңүзчү, коркпой калайынчы деп сыйындым да. Анан ошондо бир жүрүк үстүмдөн бир нерсени алып таштагандай болуп, ушундай кенен дем алып калдым да. Баягы коркуп үжүрөп жүрүп эле көнүп калыптырмын да. Тумарларымды кармап, бычакты колумдан, макени колумдан чыгарбай кармап, кайсы бурчтан кандай бир нерсе чыга калабы деген сыяктуу бир коркунучту күтүп жүрүп көнүп калган жаным баягы жерден. Ошо туруп баягы үйдүн ичинде кайсы жерде эмне жагышкан билем да. Дубалды кармалып, бияка келип калган турбайм да, аны басып. Ошо кладовка деп коебуз го, анан жана санузел жакта ошо кладовка бар болчу. Мен ошол жака барганда аябай коркчумун да. Анткени аякта эмелерди сактап койчубуз да, баягы көпкө урунбаган буюмдар, нерселер турат да. Кладовка аяка адамдар деле көп барбайт. Анан караңгы негизичи. Анан ошол жактан да көп коркчумун да. Анан аяка барып көрдүм. Анан бөлмөлөргө да акырын басып кирип көрдүм. Баягыдай коркунуч жок. Анан ушунчалык жүрөгүмө кубаныч келбеди. Анан болсо ошол кезде
Анан ошо байкем комуз жасап өзү, комуз чаап, арча комуз. Анан апамдан, тайжемден берибиптир ушу Бактыгүл эрикпей ушуну чертип отурсун, үйрөнсүн депчи. Баягы комузду алып, даңктап, кубанып, өзүм жалгыз калып ушинтипчи үйдө. Баягы бир ушунчалык бир эрдик кылгандай болуп калдым да мен үчүнчү. Чогуу жолу Кудайдан таптым да. Көрсө адамдар Кудайга келсе, коркуп жүргөндөр болсо коркунуч тарайт да, коркпой калат. Исага келсе күнөөлөрүнөн кечирим алат. Исага келсе ал адамдын ысымы өмүр китепке жазылып калат да. Анан ошо мен атым Бактыгүл да. Анан башында айтып кетпедимби? Анан баягы кыйналып, көңүлүм чөгүп, өлүмгө мен эми өлөм деп анан көзүм сокур болуп калды. Мен кандай бактысызмын деп жүргөн кезимде ойлочумун да, ата энем менин атымды жаңылышып эле Бактыгүл деп коюшуптур депчи. Мен кайда Бактыгүл, мен бактысызмын депчи. Анан Исага келгенден кийин бактылуу болуп калдым. Ошондо мен 91-жылы 30 январда биринчи жолу кайрылдым. Анан ошол эле жылдын 91-жылдын жазында мен жердин тоңу жибишсе өлөм деп жүрбөдүм эле. Ошол жылы тооба кылып, Кудайдан кечирим алып, түбөлүк өмүргө ээ болуп, ошондо Кудайдын кызы болуп, аябай кубанычка ээ болуп, түбөлүк өмүргө ээ болуп калыптырмын да, өлбөй элечи, ашып ташыган өмүргө ээ болуп калыптырмын. Анан ошондой кубанып, толкунданып жүргөн кездеримде Иса мен үчүн асмандан жерге келди, мен үчүн азап чегип, мени куткарыш үчүн келди деп анан ушу Иса Теңирдин туулган күнүндө бир ырсаптары жаралганда, ошону айтып берейинчи азыр. Бүт жүрөгүм кайгы муңга бөлөнүп, максаттарым басар жолум бөгөлүп, көзүм көрбөй бул оорудан кайгырып, калдым дегем бүт бактымдан айрылып. Бирок сүйүп Иса Теңир жүрөгүмдө төрөлдү, бүт жүрөгүм, бүткүл жашоом кубанычка бөлөндү. Тынчтандырып жүрөгүмдү, жанымды, аарчып койду көзүмдөгү жашымды. Ошол күндөн сүйөм, даңктайм Теңирди, белек кылып түбөлүк өмүр берди. Келгин тууган, сени да Теңир сүйөт, жүрөгүңдү ачып берсең ал төрөлөт. Сүйүү менен өзгөртүп бүт жашооңду, белек кылып түбөлүк өмүр берет. Амин.